Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Быйылкы ажылык сапардын баасы белгилүү болду. 2024-жылдагы ажылык сапардын баасы $3750 болгондугун Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашты. Төлөмдөр 27 февралдан 4 мартка чейин жүргүзүлөт. Ажылыкка барууга $2000 төлөп мүмкүнчүлүк алган ар бир талапкер 27 февралдан 4 мартка 4 мартты кошо эсептегенде убакыт аралыгында РСК банктын иштөө убакыты бүткөнгө чейин калган $1750 төлөшү керек деп билдирди муфтияттан. Былтыр ажылык сапардын баасы $3900 болгон. 2024-жылдагы ажылыкка Кыргызстандан бара турган зыяратчыларга 6060 орун бөлүнгөн. Мурдагы депутат Камчыбек Жолдошбаев 19 апрелге чейин камалды. Бишкектеги 5 сары жоопкерчилиги чектелген коомдун негиздөөчүсү Камчыбек Жолдошбаевдин башкаруу чарасы танталганын 1-май райондук сотунан кабарлашты. УКМКнын тергөөчүсүнүн арызы канааттандырылып, соттун чечими менен Камчыбек Жолдошбаев 19 апрелге чейин камалды деп жазылат маалыматта. Эске салсак, буга чейин Жолдошбаев ээлик кылган 5 сары ЖЧКсында ири өлчөмдө салыктык төлөөдөн качкан фактылар аныкталган. Компаниянын администрациясы жетекчиликтин көрсөтмөсү менен көп жылдардан бери бухгалтердик кош эсеп жүргүзүлүп келген. Ошондой эле ЖЧКнын бухгалтериясы салык боюнча отчетторунда соода жайларынан түшкөн пайданы төмөндөтүп, салык органдарына жалган маалыматтарды берип келгени маалым болгон. Урматтуу мекендеш, ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Садыр Жапаров Реджеп Тайип Эрдоганды мааракеси менен куттуктады. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Түркия лидери Реджеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшүп, 70 жылдык мааракеси менен куттуктаганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, өлкө башчысы түрк лидерине бекем ден соолук, узун өмүр, ошондой эле мамлекеттик ишмердигиндеги ийгиликтерди каалаган. Жапаров Эрдогандын кадыр баркы жогору экенин айтып, анын акылман, даанышман жетекчилиги астында Түркия эл аралык аренада өз ордун бекемдеп, бардык тармакта чоң ийгиликтерге жетишкенин белгиледи. Ошондой эле кыргыз-түрк бир туугандык мамиле мындан ары да өнүгүп, бекемделе бири-бирине терең ишенет деп жазылат маалыматта. Андан соң президенттер эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашып, мурда жетишилген келишимдерди ишке ашуунун жүрүшүн талкуулашканы кошумчаланды. Ысык көлдө лыжа тээп жүргөн чет элдик 23 жаранды көчкү басып, 4 каза болду. Ысык көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Жыргалаң айылында чет өлкөлүк 4 жаран кар көчкү алдында калып каза болгонун облустук милициянын маалымат кызматынан тастыкташты. Буга чейин соц тармакта чет өлкө жарандары кар көчкү алдында калып, 8 жабыркап 4 көз жумганы тууралуу видео тараган. Милициянын маалыматына караганда, 23 февраль күнү Чехиянын 23 жараны лыжа тебүү үчүн Жыргалаң айылындагы мейманканалардын бирине келип жайгашкан. 25 февраль күнү алар тоого чыгып, лыжа менен түшүп келе жатканда көчкү жүрүп басып калган. 19 киши бири-бирин куткарып аман калса, тилекке каршы 4 көз жумган. Алардын эң жашы 29 жашта болсо, улуусу 46 жашта болгон деп айтылат кабарда. Каза болгондордун сөөгү көчкү алдынан чыгарылып, Каракол шаарындагы өлүкканага жеткирилип, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бул окуя бирдиктүү реестрге катталып, тергөө иштери жүрүп жатканы кошумчаланды. Gold компаниянын 2023 жылдагы өндүрүштүк ишмердүүлүктөн түшкөн жалпы кирешеси пландагы $734,2 миллион ордуна $849 миллион түздү. 2023 жылы 13 тонна 577 килограмм алтын реализацияланган. Өндүрүштү модернизациялоо жана чыгымдарды кыскартуунун натыйжасында ишкананын жыл ичиндеги таза кирешеси пландагы $194 миллион ордуна $302,4 миллион түзгөн.
Республикалык бюджетке салык жана башка төлөмдөр түрүндө 17 миллиард 241 миллион сом которулган. Капиталдык салымдардын өлчөмү 2023 жылы 111,5 миллион долларды түзгөн. 2023 жылы Кумтур Gold Company тарабынан Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондуна 8 миллион 389 миң доллар, Нарын облусунун өнүктүрүү боюнча Теңиртоо фондуна 5 миллион 33 миң доллар, аймактарды өнүктүрүү боюнча Өнүктөштүк фондуна 1 миллион 597 миң доллар, жаратылышты өнүктүрүү фондуна 1 миллион 542 миң АКШ доллары которулган. Депутат Акылбек Түмөнбаев микрокредиттик компаниялардын кредиттик пайыздык чендери мыйзам чегинде чүрүү керек. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган парламенттик элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев Жогорку Кеңештин 26 февралында бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында микрокредиттик компаниялардын кредиттик пайыздык чендери мыйзам чегинде чүрүү керектигин белгиледи. Жыйында микрофинанс уюмдары жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда талкууланган. Эл өкүлү азыр айыл жерлериндеги элдин көбү кредитте отурушканын, алар 32-45%га чейин үстөк пайыз төлөп жатышканын белгилеп, Улуттук банкка тиешелүү чараларды көрүүнү тапшырган. Баягы карточный система кылганыңар жакшы. Бирок ошол микрокредитный компаниялардын пайызы эмне болуп атат? Ылдыйлаттыңыздар 32%дан 40%га чейин. Эң ылдыйкысы 32%, туурабы? Анан дагы карточный система болуп, баягы карточкадан акчасын эме эткенде дагы 1% алып калат да. Ошол жагы кандай болот? Акылбек Тоозбаевич, эми тактап айтканда, сиз айткандай, бүгүнкү күндө ошол бул маселени карточкада Комбанктар алат. Бирок биз Улуттук банк биз бир гана ушул шарт түзүп беребиз. Өзүбүздүн конституциялык мыйзамыбыздын негизинде биз регулятивный органыбызда буну рынок определет. Сиз айткандай туура, бүгүнкү күндө пайыздык сан эме ставкасы 32%га чейин барат. Усредненный, орточосу. Биз бул боюнча именно ушул максатты дагы биз эмне үчүн накталай эмес түрдө киргизип атабыз, себеби пайызын азайтсын деп. Биз тестирлөө режиминде Мөл Булак микрокредитный компания катышты да. Ошо Мөл Булак микрокредитный компания 2% азайтты. Себеби накталай акчанын инкассациясына кеткен акчасын жок болду да, мындайча айтканда, нак акча эмес, картага гана которуп берди. Ошол себептен эми биз ойлоп атабыз, ушул окшогон көрүнүштөрдү биз кайра мыйзам түрүндө кылып кеңиртсек, бара бул кредиттердин пайызы азаят. Мындан сырткары дагы эми башка комбанктарга караганда бул микрокредиттик компаниялар, организациялар бирөөдөн инвестиция кылып алып келген акча каражатынын баасы кичине жогору болуп атат. Себеби мамлекеттик программада бул микрофинанс кредиттик компаниялар катышпайт. В основном комбанктар катышат. Ошол себептен мамлекет деңгээлиндеги программалар аткаруу максатында комбанктарда пайызы төмөн болуп атат, а микрофинанс кредиттик компанияларда жогору болуп атат. Бул эми өзүңүз жакшы билесиз, эң негизги өзгөрүү бул эмнеде? Банктан кредит алганда мөөнөтү көбүрөөк созулат, а микрокредиттик компания тез арада берилет. Ошол себептен элдерге ыңгайлуу шарттар түзүлгөн да. Ошол себептен. Эми баягы бөлөк коммерческий банктарда карталары барлар 100 миң сомдон 400 миң сомго чейин баягы кредит ала берет, билесиз. А бул карточканы бергенде дагы микрокредитный компаниялардан ошондой кредитти ала береби же албайбы? Бул предвыпущенный карта, алдын ала картада. Мисалы мен микрокредит компанияга келип кредит алам десем, мага 100 миң десе 100 миңге гана ачып берет мага картага, болду. Анан ал картаны мен ошол 100 миңди төлөө максатында гана пополненияга иштейт. Эки эле функция иштейт да бул жердечи. Ошого төлөгөнү. Анан берки коммерческий банктарда элдин баары кредитке эме кылып калбасын. Сиз айткан овердрафт ал функция жок. Ал функция жок. Бул одноразовый, мындайча айтканда, предвыпущенный картага кирет. Эми ошол баягы микрокредитный компаниялардын пайызын кантип түшүрөбүз? Же токтом мененби, же сиздер мыйзам алып келсеңиздер, мыйзамды өткөрүп берип, ошол мыйзамдын чегинде түшүрбөсө, булар өзүнүн чөнтөгүн, өзүнүн пайдасын ойлоп, эч ким түшүрбөйт экен да. Ошону кантип түшүрсө болот 32%-дан? Эми бул боюнча биз өзүбүзгө Улуттук банкка тиешелүү чараларды колдонуп атабыз. Урматтуу Акылбек Тоозбаевич, эми бизде межбанковский совет бар.
ошол советте ар бир Комбанктын микрокредит организацияларынын мүчөлөрү бар, орун басарлары, ошолор менен акылдашып, ошо мамлекеттик программа аткармасына бул тармакта иш жүзүнө алып барып атабыз жумуштар. Бирок биздин бир гана нерсебиз бар, биз сунуш гана бере алабыз да. Эми лицензияны сиздер бересизби? Ошол микрокредитный компания, обменка бардыгына сиздер бересиздер. Сиздер ошогон бир келишимге, бир условия коюп туруп, могул пайыздан ашпайсыңар деп, сиздер чечишиңиздер керек да. Аны сиздер лицензия берип, уруксат берип, ошол микрокредитный компанияны ачканга бүт документациясынын баарын сиздер аркылуу өтөт. Ошону чечиш керек да. Эми бүгүнкү күнү ошол айыл жеринде алыскы райондордогулардын бардыгы кредитте отурат. Ошол 32%дан 45%га чейин кредит төлөп, баягы эртеден кечке мээнет кылып, мал баккан, малын сатып алып келип, балдарынын ырыскысын банктарга алып келип пайызга төлөп берип атат да. Ошону бир чечиш керек да. Кандай чечиш керек? Сиздер дагы ошону ойлонуп эме кылышыңыздар керек. Рахмат. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 20 февраль 2024 жылга карата сколиоз оорусу менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиоз оорусу менен ооруп, күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Тааланын сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге аркылуу болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Кыргызстандын жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Канатбек Кубатбеков 2 апрелге чейин үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук соту билдирген. Ал эми ведомствонун техникалык көзөмөл бөлүмүнүн жетекчиси менен автомектептин директору 2 апрелге чейин камакка алынды. Эске салсак, жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Канатбек Кубатбековду аны менен кошо ведомствонун техникалык бөлүмүнүн жетекчисин жана автомектептин директорун кармаган. Тергөөнүн маалыматына караганда, ведомствонун кызмат адамдары коррупциялык схема түзүшкөн. Алар автоунаага газ баллон жабдуусун орнотууга уруксат берүү үчүн жарандардан акча алып келишкени айтылган. Сотто экс-депутат Өмүрбек Бакировго өкүм чыгарды. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бакиров шайлоочулардын добушун сатып алууга күнөөлүү деп табылды. Бул тууралуу Спутник агенттигине Бакиров өзү билдирди. Анын айтымында, Ноокат райондук соту аны айыпка жыкты, бирок суммасын кабарлаган жок.
Биз бул чечимге каршы Ош облустук сотуна даттандык, деди ал. Эскерте кетсек, Бакировдун мандатынан ажыратуу чечимин Бишкек административдик соту 7-июнда кабыл алган. Анын айтымында Ноокат райондук соту аны айыпка жыкты, бирок суммасын кабарлаган жок. Биз бул чечимге каршы Ош облустук сотуна даттандык, деди ал. Эскерте кетсек, Бакировдун мандатынан ажыратуу чечимин Бишкек административдик соту 7-июнда кабыл алган. Кийин аны Бишкек шаардык соту да, жогорку сот да күчүндө калтырган. 26 август күнү БШК Бакиров депутат болбой калганын расмий жарыялаган. 2022 жылдын 17 ноябрында парламент жыйынында Бакиров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайма айтыша кеткен. Атайын кызматтын башчысы Бакировдун кандай депутат экенин жана кандайча шайланып келгенин билерин айткан. Анын эртеси эле депутатты кабинетинен чыгарып салышкан. Андан соң добуш сатып алуу маселеси козголуп, соттук иштер башталган. Ысык көлдө 6-класстын окуучусу жанын кыйганы кабарланууда. Ысык көлдөгү Ак Суу районунун Теплоключенко айылында жашаган 6-класстын окуучусу өз жанын кыйганы кабарланды. Жергиликтүү милиция маалыматты растап, анын сөөгү өзү жашаган үйдөн 20 февраль күнү 11:00 чамасында табылганын билдирди. Бала мектепте түштөн кийинки нөөмөттө окуган. Учурда баланын өлүмүнүн себеби иликтенип жатат. Маалыматтарга ылайык, тестиер бала үйдөгү 3 баланын экинчиси болгон, апасы чет өлкөдө миграцияда, балдар атасы менен чоң энесинин кароосунда болушкан. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгында 2023 жылы Кыргызстанда 88 миңден ашуун баланын ата-энеси миграцияда жүргөнү аныкталган. Анын ичинен 701 бала соттун чечими менен мамлекеттин камкордугуна алынган, 530 балага убактылуу камкордук берилген, 100дөн ашуун бала реабилитациялык борборлорго, интернаттарга жана фостердик үй-бүлөлөргө жайгаштырылган. Кыргызстанда ата-энеси миграцияда жүргөн балдар зордук, зомбулукка кабылып, кээде өлүмгө дуушар болгон окуялар катталат. ЮНИСЕФтин былтыр мартта жарыяланган изилдөөсүнүн жыйынтыгына ылайык, Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн 2,6% депрессиядан жабыркайт. Уюмдун маалымдашынча, акыркы 10 жылда өз жанын кыйганга аракеттенгендер 22,6%-га көбөйгөн. World Population порталынын 2023 жылкы маалыматына караганда, Кыргызстанда 10 жаштан 19 жашка чейинки 1,233,000 өспүрүм бар, алардын теңинен көбү эркек балдар. Монголиянын парламентинин төрагасы Кыргызстанга келди. Монголиянын парламентинин төрагасы Гомбовожанын Зандан Шатар Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, делегация Кыргызстанга расмий сапары менен келди. Сыйлуу конокту Манас эл аралык аэропортунан Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев жана Монголия менен кызматташтык боюнча депутаттык достук тобунун жетекчиси Улан Бакасов тосуп алды. Расмий сапарын алкагында жогорку деңгээлдеги бир катар жолугушуулар өткөрүлүп, анын ичинен Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен Монголиянын улуу мамлекеттик куралынын төрагасы Гомбовожанын Зандан Шатар жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт.